Экинчи темабыз буруш бөлчөктөрдү аралаш сандарга айландыргыла дейт, э? Эми 11-ди 121 эсепти иштейбиз. Ошондо 11-ди эмне кылышыбыз керек? 2-ге бөлүп салабыз. Ошондо 5тен берем. 5 жерде 2 10. 11ден кемитсем 1 калдык калат. Ошондо 5 бүтүндү мен бул жака жазам. Mo 2-ни көчүрүп эле алып келем, бияка 2 калдыкты алымына жазып коем. Ошондо 5 бүтүн 2ден 1 болот. Анда 122 эсепти чыгарабыз. 122 эсепте 23-тү 3-кө бөлөт экен. Мен 7ден берем. 21 болот. 2 калдык калат. Ошондо 7 бүтүн 3төн 2 болот. Кийинкиси 31-ди 3-кө бөлүшүм керек экен. 31-ди 3-кө бөлсөм, мен 10дон берип койсом 30 болот. 1 калдык калат. Ошондо 10 бүтүн 3төн 1 болот. Улантабыз. Так, 124, 125 эсептер кетти. 14-тү мен 5-ке бөлөм. 5 жерде 3 15 болуп кетет, анда 2ден берем, 10 болот, 4 калдык калат. Ошондо 2 бүтүн 5тин өзүнө эле көчүрүп жазып коем, калдыкты үстүнө жазам. 2 бүтүн 5тен 4. Улантабыз. 53-тү 6-га бөлүшүм керек. 53-тү 6-га бөлсөм, 6 жерде 7 42, 6 жерде 8 48, 6 жерде 9 54. 9дан берсем 54 болот, 8ден берсем 48 болот экен. Кемитсем 5 калдык калат. Ошондо 8 бүтүн 6-нын өзүн жазам. Калдыкты алымына жазам. 8 бүтүн 6дан 5. 64-тү 7-ге бөлсөм, мен 9дан берсем болот. 9дан берсем 63 болот. 64-төн 63-тү алсам 1 калдык калат. 12, 86-ны 12-ге бөлүп атса, 12-ни 7ден берсем болсо керек, 84 болот, э? Мына 12-ни мен 7-ге көбөйтсөм, 4 бир көңүлдө 84. Ошон үчүн 7 бүтүн 12ден 2 болот. Мону кыскартып койсо да болот. Кыскартпай эле жазып кое берейин. 18-ди 17-ге бөлөт экенбиз кийинкиси. 18-ди 17-ге бөлсөк 1ден берем. 17 1 калдык калат. Мону жазам. 1 бүтүн 17ден 1 болот экен. Так, 128-ге чейинкини иштеп салдык. Силер дагы мен менен жарышып иштегиле. Бул жерде кайсы жөн билги керек болуп атат? Көбөйтүүнүн таблицасы. Көбөйтүүнүн таблицасын билсеңер, бөлгөндү билсеңер, мына буруш бөлчөккө айландыруу, аралаш санга айландыруу оңой болот. Так, 26-ны 3-кө бөлсөм, канчадан болот? 13 эле болуп калат. Жок, кой тур. 3-кө бөлсөм, мындай эле бөлө берейин. 7 8ден берсем 24 болот, э? 2 калды. 8 бүтүн 3төн 2. 10дон берсем болот. 4 жерде 10 40 болот да 1 калдык кылат. 10 бүтүн 4төн 1. 213-тү 11-ге бөлсөм. 11-ге бөлсөм, эгерде 2ден берсем 222 болуп кетет экен да. Ошондуктан мен 1ден эле берем. 111 болот. 201. Болду, башка эчтеке кыла албайбыз. Ушинтип эле токтотобуз. 1 бүтүн 111ден 102 деп токтотобуз. Анан айтсаңар болот, ооба дальше ага бөлө берсе болот го депчи. Ага жетебиз ондук бөлчөктөргө келгенде. Бирок биз жөнөкөй бөлчөк формасында жазганды билишибиз керек. Ортодо керек болот бул нерсе. 110-ду 23-кө бөлөт экенбиз. 110-ду 23-кө. 5тен берсек ашып кетет, 115 болуп кетеби? Ошондуктан 4төн беребиз. 4 жерде 3 12 бир көңүлдө 92 болот экен. 8 18. Ошондо 4 бүтүн 23төн 18 болот экен. Бул бүтүн, э? Так, 132-нчи тапшырмага чейин иштеп койдук. Азыр эми экинчи колонканы, экинчи катарды иштейбиз.
İkinci katар. 133. Айта кетейин, китепте QR коддор бар. Şu QR kodду скрин кылса, могул тапшырмалардын видеосу да чыгат да. Бирок бул бир катардын эле видеосу чыгат. Ал эми азыр биз түз эфирде экинчи, үчүнчү катарда да иштеп атабыз. Себеби китептер жаңыланып, эки катар кошулган. Так, жетини үчкө бөлөт экенбиз. Жетини үчкө бөлсөк, экиден берем 6 болот, бир калдык калат. 2,3'ten 1. Мындан деле экиден берем, 8, 3 болот. Муну бирден эле берем, 9, бирден берсем 5 калдык калат. 23'ti 6'га бөлсөм, 3'төн берем, 18 болот, 5 калдык калат, 18, 6 жерде 3, 18, 23'тен кемитсең 5 болот. Так, буларды өчүрөйүн. Өчүрөйүн. Андан кийин 137. 34'tü 5'ke bölsem men 6'dan berem. 6 жерде 5 30 болот. 4 калдык калат. 8 жерде 8 64 болот. Мен 8'den берем. Ошондо 2 калдык калат. 78'di 39'dун өзүнө эле бөлүп салсак болот. Ошондо 2 болот. Үстүн астына бөлсөк болот да, биз ошону тө эле бөлүп атпайбызбы? Анан бул жерде калдык калбай калат. Калдык калбаса бүтүн өзү чыга берет, эчтеке болбойт. Андан коркуштун кереги жок. Кааласаңар мына бирди жазып койсоңор болот, бирок бир баары бир жазылбайт. 26-ны 4-кө бөлсөк, 6'дан берем мен. 24 болот, 2 калдык калат. 6,4'төн 2 деп атат. Эми муну кыскартып койсок, 6,4'төн 1 деле боло берет. Он жетини 9'ga бөлөм. 2'den берсем 18 болуп кетет, бирден эле берем. 8 калдык калат, 17'den 9'ду кемитсек. 10'дон берсем 120 болот. 12'ни ошондо 3 калдык калат. Бул жагын кыскартса да болот, калтырып эле коем. 71'ди 2'ге эле бөлүп салат экенбиз. 3'төн берсем 6 болот. 1, 1, 11 болуп калат экен. Так которула 11 болсо, 5'тен берсем 10 болот, 1 калдык калат. Ошондо 35,2'den 1 болот экен. 25'ti 2'ye бөлсөм, 12,2'den 1 болот. 12,5 дегенибиз да бул. Ошентип экинчи рядды да бүттүк. Акыркысы калды. Чатты бир сыйра окуп коеюн. Так, аз суроолорго жооп берем. 145. 145'ti 31'de 4'kө бөлөт экенбиз. 7'den эле берип салам да, чынбы? 7,4'төн 3 болот. 14'тү 8'ге бөлсөк, бирден эле берем мен кайра эле. 1,8'den 6 болуп калат экен. 17'ге бөлсөм 3'төн болот. 3,17'den 2 болот. 17'ni 3'кө бөлсөм 51 болот да. 34'tü 7'ge bölsem 5'ten bersem 35, 4'ten bersem 28 болот. Ошондо бул жак 6 болот. 76'ны 8'ge бөлсөм 9'dan берем, 72 болот. Ошондо 4. Аларды кыскартса да болот. Мен кыскартпай эле калтырып коюп атам. Себеби ал кыскартуу кийинки темада келе турган. Кийинки темабыз кыскартуу да. Жогунда балким кыскартып деле берип коюшум мүмкүн. Ошондуктан ката деп эсептебегиле, макулбу? Так, 88'de 9'ga bölsök.
88'de 9'ga bölsök, 9 жерде 9 81'e, 9'dan 1 etkенmin, anda 7 kaldık kılıp. 86'ны 3'e bölsöm, 2'den bersem 6 bolot, 2, 8'den bersem 24, ошондо 28 бүтүн 3'төн 2 болот экен. 81'di 7'ge bölsöm, birden berem 7 болот, 1 kaldık, 1 түшөt. Daha birden bersem 7 болот, буяк 4. 11 бүтүн 7'den 4 болот экен. Андан кийин 10дон эле бере берсем 110 болот. Буякта 3 калдык калат. Ошентип мындай бөлүп тез чыгарганды үйрөнүшүбүз керек да. Ошон үчүн мына тез 5 класстын материалдарын батыраак бүтүрөбүз. Так, убакыт аз калып атпайбы? 21'de 2'ye bölsem 10,5 болот, Birden berem 2 болот, 0, 1, бияқан берем. Үтір кылбай эле, жөн эле ушундай эле калтырып кете берели. 10,5. Кайсы жерине келдик эле? 10,2'den 1 да. Андан кийин 5'ten берем, 20 болот. 5,4'төн 3. Буну 7'den берем, 28 болот. Ошондо биякта 3 калат. Болду ошентип, экинчи аралаш буруш бөлчөктөрдү аралаш санга айландырып чык.